Ассаламу алейкум кыргызстандыктар, жердештерим. Россияда бүткүл жерлерде мигрант болуп иштеп жүргөн мекендештер. Мен силерге бүгүн ошол миграция боюнча, ошол YouTube каналдарында ар кандай миграция боюнча түшүнүктөрдү берип аткан жигиттердин сөздөрүнө кичине токтолуп, нары кече Азаттык передачасында ушул миграция боюнча талкуу сөздөр болуп кетиптир. Ошондогу сүйлөгөн депутаттар, ошондогу элчиликтин өкүлдөрү сүйлөптүр. Мен ошолорго кичине кошумча кылып кетейин деп, видеолордун ар бирине токтолуп кетейин деп, ошонун бир видеосуна токтолуп кетсек. Эгерде айырмасы жок, эмгек келишимди силер юридикалык ишкана менен деле эмес, жөн эле жеке адам менен да түзүп алсаңыз болот. Допустим, орустуга садовник болуп иштеп же баласын карап иштеп ошонун негизинде эмгек келишимин түзүп алса дагы, ал дагы эмгек келишими болуп эсептелинет мыйзам боюнча. Бүгүнчө Мына видеосун көрдүңөр. Бул жигит постоянно ошол YouTube каналдарында өзүнүн оюн тынбай айтып турат. Молодец, мен буну андай-мындай деп айта албайм. Кудайга шүгүр, жакшы эле боло болсо керек. Мен өзүм деле бунун видеолорун көрүп турам. Бирок бул ушул жерде мен кичине токтолуп кетпесем болбойт. Бул айтып атат да, трудовой договорду любой адам менен жасап алсаң болот депчи. Мен ойлойм, мүмкүн эмес болсо керек депчи. Эмнеге дегенде, трудовой договор мына мисал айтайын. Бир досум бар, шиномонтажда иштейт, бирөөнүн колунда. Бирок хозяин айтып турат, трудовой договор жасап берчи десе, ал айтып бер, айлыгың 60 миң. Эгер трудовой договор жасап бере турган болсам, айлыгы 40 миң болот дептир да. 20 миң разница экен да. Эми алго бир жагы, экинчи жагы дагы менимче бул трудовой договордун маселесин чечсе болот. Бирок качан Россия өлкөсү бүт мына ИП организациялар менен иштеген, ИПлар менен иштеген бүт бизнесмендерди, колуңда иштеген адамдарды трудовой договорун жазып, полный базага киргизбесең, мынча миң штраф болот десе, болуш керек. Эмесе болбойт да. Ушундайды балким ошол Россиянын чоңдорунда ушундайды айтыш керек да. Болсо ошону талап кыл, андан кийин трудовой договорду алар берсин, анан биздикилер трудовой договорду алсын деген сунуш жакшыбы дейм да. Эгер болбосо, анда болбосо, жөн эле трудовой договору жок эле. Секим жүрө берсин, регистрация кылып берели бир жылга. Кылып берген регистрациядан кичине налог төлөйлү деп чечилсе болсо керек дейм да. Анан экинчиси дагы мына Азаттыкта сүйлөп кетиптир. Ал жерде ошол депутат агабыз айтып атат да, ал депутат агабыз азыр видеосун коюп берейин, андан кийин сөзүмдү улантайын. Үчүн жанагы мыйзамдын талаптарына баш ийип иштегенди, ошого баш ийгенди биз дагы үйрөнүшүбүз керек да. Мына Элиза өзүң билесиң, мынакей Европа өлкөлөрүндө, Америкада бүт бардыгы мыйзам талаптарына баш ийет мигранттар. Мыйзам талабынан сырткары мындай фиктивный документтер менен же башка көз боёмчулук менен эч кандай иш ал жакта жүрбөйт. Биз баягы постсоветтик өлкөлөрдө көнүп калган ушундай адатыбыз бар. Көз жазгырмай ушундай айынан кесепет ушул болуп атат да. Мына видеону көрдүңөр. Депутат агабыз айтып атат да, бул Нурлан Шакиев деген депутат агабыз. Мен буну туура эмес иштеп атат же туура бир нерсе деп айта албайм, бирок просто мен өзүмдүн оюмду кыскартып кетейин. Бул айтат, современный жашаганга, современный болгонго, Америкадагы современчиликке өтөйлү деген сөздөрдү айтыптыр да. Мен ошого кичине эле кыскартып кетейин. Америка менен Россияны салыштырыш болбойт. Болбойт, вообще болбойт. Себеби мына менин аркамда карта турат. Россияны курчап турган миграция картаны карасаңыз, Россияны курчап турган полный Средняя Азия, анан кийин мурунку Советтер өлкөсүн курчап турат. Эми бу жерде Азербайжан, Армян, Молдовия өтө массовый миграция көп. И Тажикстан булар өтө миграция өтө көп, буларда дагы өзбекстандыктар да өтө миграция көп. Эми бардыгын Москванын өзүндө ушунчалык миграция көп, бирок бардыгын эсептеп чыгыш кыйын болсо керек го, билбейм эми канча миграция бар, бирок өтө көп да. Бирок бардыгында ушул эле проблема да, Алар деле мындай жашаш жерди издешет, квартира издешет, алар деле массовый болуп жашашат бизде элечи. Анан дагы бир нерсени айтып кетейин. Бул жерде биз квартираны
киргенде мындай өзүбүз квартира алып блатной болуп блатнойчулукту көрө албайбыз бу жердечи. Бир квартираны алып берет кыргыз бир туугандарыбыз. Анан биз барып жашайбыз ал жерде. Барбы деп, жокпу, место барбы, жокпу деп. Эми мурун чынын айтканда 2 комната, 3 комнатада бир 30-40 адам жашайт эле, бирок азыр Кудайга чек шүгүрлөр болсун, анчалык көп адам жок. 2-3 комнаталарда бир 10-15 адам бар, бирок ошол деле көп. Ошон үчүн кантип мыйзамдуу жашайбыз деп айта алабыз да. Эми Американы карап көргүлө да, Американы. Америка ким менен комшулаш? Биягы деңиз, үстү Канада, түбү Мексика экен да. Анан кийин бул меден миграцияда барат, африканский страналардан, Мексикадан миграциялык барат, бирок бизче эле көп болбосо керек деп ойлойм мен. Билбейм да, балким адашып аткандыр. Ошол. Бирок адассам дагы, бирок Россия менен Американы салыштырганга вообще болбойт чын. Өтө туура эмес да бул. Бул азыр видеону коюп берейин, андан кийин сөзүмдү улантайын. Как раз ушул вопроско мен жооп берейин деп аттым эле да. Бизде вот статистика бар да. Статистика боюнча азыр андай жанагындай массовый депортация, массовый проверкалар именно Кыргызстан жарандарына карата болуп аткан жок. Мисалы үчүн азыр жана роликтер айтып кетпейт Сахарова боюнча депчи. Биз ба Сахаровда депортация болгон жарандарыбыз через Сахарова кетет да. Мына Сахаровда азыр бизде 100 жарандай бар да. Ал жазда деле 100 жаран болчу, кышында деле 100 жаран болчу да. Мисалы үчүн азыр Сахаровда 1000 киши бар болсо, ошонун ичинде 100 эле кыргыздар. Анан ошон үчүн мен азыр ошол статистика таянып айтып кетем, массовый депортация кыргыздар, именно кыргыз жарандар деген андай жок. Биз буну официальный жолугушуулардан көтөрүп атабыз. Ушундай массовый депортация болуп атат деген элдин арасында сөз болуп атат деп орус тарап бизге ачык эле айтып атат. Бүгүн деле встреча болду ГУВМ МВДда. Алар деле айтты, эч кандай массовый депортация жок. Если жанагындай мыйзам чегинде иштесе, договор болсо, чыкты кирди процедурасын жасап кереги жок. Күнүмдүк эле режимде иштеп атабыз деп айтышты. Мына видеону көрдүңөр. Манас Жолдошбеков деген элчиликтин кеңешчиси сүйлөп атат. Мен буларды жакшы тааныбайм, бирок чын мен билбейм деле. Миграция ошол Сахаровада мындан 2 жыл мен качан барсаң деле 100дөй кыргыз, азыр деле 100дөй деп атат да. Мен дагы бир башкача көз караш менен карабайлыбы дейм да. Башкача көз караш менен караганда муну бир эле депорт эмес да бу жердечи. Штраф деген бар. Жөн эле штраф кылбайлы, берке бияка пулду чоз дегендер эм бар да. Мына документтин базада канча сразу содалашкан эле полиция сотрудниктери. Жөн эле содалашат да. Эми ошондой случайларда кыргыздар кыйналып кетти. Полицияларды көргөндө жүрөктөрү сыр деп, себеби регистрациясы базада жок экенин билет. Бу жерде психологический нагрузканы сезбей атасыңарбы дейм да. Мен жакшы иштеп атабы, жаман иштеп атабы бирөөгө бир нерсе дей албайм мен. Балким аракет кылып аткандарсыңар, бирок кыйынчылык өтө күчтүү. Ошону айтып койсоңор жакшы болмок эле да. Мен блогер эмесмин. Мен жөн эле кыргызстандыктардын кыйналып атканын көрүп, ушул видеолорду көрүп, кичине өзүмдүн оюмду айтканга туура келди. Катты алып, анча ушундай видеолорду чыгарып турам. Ошону көрүп турасыңар деген үмүттө. Ассаламу алейкум.